Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздар. Сіздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында алынган окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүн 11 май ишемби, дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы, берекелүү болсун. Питерде болуп өткөн кечеги автобус окуясын толугу менен сиздерге айта кетебиз. Эң башкысы ал жерде сактап калгандардын арасында мусулман бир туугандарыбыз бар экен. Ошол маалыматты көпчүлүккө жеткирели. Бирден лайк басып, туугандуулуктар менен бөлүшүп, каналды колдой кетиңиздер. Кече жүргүнчүлөрү бар автобус Санкт-Петербургдун так борборундагы Мойка дарыясына кулап түшкөн. Трагедия 7 адамдын өмүрүн алды. Учурда автобус судан чыгарылып, куткарылган адамдар реанимацияда. Жабыркагандар жана өзгөчө кырдаалдын себептери тууралуу эмнелер белгилүү. Лазурный автобус 262 Питердеги Большая Морская көчөсүнөн Мойка дарыясынын үстүндөгү Поцелуев көпүрөсүнө бурулуп бара жаткан. Бул жерде ал машина менен бетме-бет кагышып, андан кийин чукул бурулуп, Борбордук деңиз музейинин жанындагы анкерди сүзүп өтүп, тосмону бузуп өтүп сууга кулап түшкөн. Дарыянын тереңдиги автобустун суунун астына бирөөтөлө жок болуп кетишине мүмкүндүк берген эмес. Бирок автобустун ичи сууга толук толгону көрүнүп турат. Ушул учурда экскурсиялык кайык өтүп бараткан. Кырсыктан кийин алгачкы секундтарда кайыктын жүргүнчүлөрүнүн бири сууга секирип, сүзүп барып автобустун үстүнө чыгып, куткаруучу люкту ачууга аракет кылган. Ары бери өткөн унаалардын айдоочулары андан үлгү алышкан. Алар дагы көпүрөдөн сууга секирип, башкалары жээктен куткаруучу баллондорду ыргыта башташкан. Биз мечитке жума намазга баратканбыз жана бул көпүрөгө жетпей автобус каналга кулап кеткенин көрдүк. Тез эле токтоп чуркап чыктык. Сууга секирбештин варианты калбады, анткени кырдаал ушундай болуп калды. Адамдарга жардам бериш керек. Анткени ал адамдар кырсыга кабылып калышты деп бөлүштү. Куткаруу операциясында качкандардын бири Идрис Гаджиев. Окуяга күбө болгондор автобустан бир нече адамды алып чыгууга жетишкен. Окуя болгон жерге куткаруучулар барышкан. Чөгүп бараткан автобустан 9 адам куткарылды. Экөөнүн абалы оор. 4-өө клиникалык өлүм абалында. Тилекке каршы 3 адам каза болду деп билдирди Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы. Ал эми учурда алынган маалымат боюнча жалпы каза болгондордун саны 7 адам болду. Кырсыктын себептеринин бири катары тормоз иштебей калгандыгы айтылууда. Көпүрөдөн кулап кеткен автобустун айдоочусу такси ишканасынын кызматкери 44 жаштагы Рахматшох Курбанов болгон. Ал аман калып, ал тургай окуя болгон жерден качып кетүүгө аракет кылган деп билдирет Тергөө комитетинин басма сөз кызматы. Байкоо камералар жана күбөлөрдүн айткандарына караганда, кагылыш болгонго чейин эле автобус кызыктай абалда жүргөн. Автобус авария болгон жерге жакындаганда маңдайындагы жеңил машинаны сүзүп кетип, андан ары көпүрөдөн кулаган. Айдоочу рулду башкара албай калгандыгы көрүнүп турат. Балким анын ден соолугуна бир нерсе болгондур деген версиялар да бар. РЕН-ТВ телеканалына берген маегинде автобустун айдоочусунун аялы бир күн мурун күйөөсү 20 сааттык мөөнөттөн кийин үйүнө кайтып келгенин, эртең менен саат 5-те кайра телефон чалып рейске кетишин айтышканын айтты. Бирок такси компаниясынын операциялык директору Роман Юренов бул маалыматты четке кагууда. Кече айдоочу 12 сааттык график менен иштеген, анын 8 сааты линиялык түшкү тамактануу тыныгуулар менен болгон. Эмгек жана эс алуу режими бузулуулар болгон жок, деди Роман. Турда автобус айдоочусу дагы ооруканада, оор абалда. Бирок ал буга чейин шектүү катары суракка алынган. Айдоочунун айтымында тормоздун бузулушу себеп болгон. Тормоз убагында иштеген эмес. Фонтанканын айтымында автобус 7 майда пландык оңдоодон өткөн. Ал жакшы абалда экени аныкталган жана линияга чыгаар алдында унаада керектүү техникалык кароодон өткөн. Бул окуянын так себептерин азыр полиция аныктап жатат. Өзгөчө айта кетчү нерсе туугандар, бул окуяда болуп өткөн баатырчылык биздин мусулман калкына негизи эле мүнөздүү экенин белгилеп кетсек болот. Анткени ушул эле жерде ошол куткаруучулардын биринчи куткаруучулардын арасында биздин мусулман бир туугандар дагестандык жигиттер сууктун күнүндө муздап сууга секирүү үчүн чоң дух керек. Ошондой кырсыкта биринчилерден болуп мусулмандардын жардам бергени негизи эле өтө бизди сүйүндүрөт. Бирок тилекке каршы кээ бир массалык маалымат каражаттары бул жөнүндө жөн эле бара жаткан жигиттер жардам берди деген маалыматты айтышкан. Негизи эле ал жигиттер жума күнү жума намазына мечитке бара жаткан жеринен ошол болгон окуяны көрө калып, түшүп, муздак сууга секирип, биринчилерден болуп
жардам беришкен. Бул жигиттердин атыны өзгөчө атай кетиш керек. Депутат Султан Хамзаевдин айтымында жигиттердин ысымдары Идрис Гаджиев, Шахбан Жабраилов жана Мухаммад Гасанов деген Дагестандык биздин бир тууган мусулман жигиттери. Алардын баары кадимки эле курулушта иштешет. Депутат Хамзаевдин айтуусунда бул жигиттер азыр сыйлыктарга көрсөтүлгөн, буйруса сыйланат. Сиздер дагы туугандар бирден лайк басып, мусулмандардын жакшылыгын бөлүшүп, жакшы комментарий жазып, колдоп кетиңиздер. Эми чоң минусуна келсек, албетте бул Тажикстандык Рахматшох Курбанов ошол айдоочу болуп чыккандыгына байланыштуу. Албетте мигранттарды, кайрадан эле автобуста иштеген айрыкча шопурларды бир катар текшерүүлөр күчөйт. Документтери текшерилет, иш графиктери да текшерилет, кандай иштеп жатканы текшерилет, бардык шарттарын бир катар тыкыр текшерүүгө алынат. Ошолордун катарында эле албетте бардык айдоочулардын, айрыкча таксисттердин, шопурлардын, автобус айдагандардын, машинада жүргөндөрдүн документтери дагы мигрант катары текшерилет. Бул өтө аянычтуу жана өкүнүчтүү. Ошондуктан мекендештер, айрыкча шопур биздин жердештер, жол эрежелерин сактап жүрүңүздөр, убакыт графигин сактап жүрүңүздөр, ден соолукту жакшы карап, убагында иштеп, убагында эс алып, эң биринчи өзүңүздөргө дагы кам көрүңүздөр туугандар. Такси группаларга бөлүшүп коюңуз. Башкысы настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документтерди тактап, регистрациянын срогун убагында карап жүрүңүздөр. Кантсе дагы бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген мекендештер квартирага койдурамын десеңиздер 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, мекенибизге эсен аман кайталы. Бүгүнкү дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү жакшы өтсүн. Аман жүрүңүздөр туугандар. Москвадагы мекендештер кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Ак кемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.